таңыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ар жекшембиде кайрадан балапан шоу берүүсү. Ал эми бүгүн бизде өзгөчө мотурайган татынакай бийчи кыздарыбыз бар. Ларикс бий тобунун мүчөлөрү десе болот. Алгач таанышып алалы. Кандайсыңар? Манайыңар жакшыбы? Жакшы. Көйнөгүңөр да сонун экен, Өзгөчө мага сонун баарыңар жагып атасыңар. Кел, алгач сенден таанышып алалы. Атың ким? Канча жаштасың? Атың? Айке. Катары менен эле тааныштырып кете бергиле. Атың ким? Айсуна. Канча жаштасың? 4. Айлин 5 жаштамын. Азамат. Мен атым 6 жаштамын. Ясмина, мен 6 жаштамын. Азамат. Мен Айбекем 7 жаштамын. Айынта 5 жаштамын. 5 жаштасың, Сонун кызкен. Тоғын 6 жаштамын. Азаматтар, силер менен да жакындан таанышып алдык окшойт. 7 жаштагы Айбике, Айбикеге суроо бергим келип жатат. Негизи эле кандай бий жагат силерге Айбике? Кандай бийлерди бийлеп келесиңер? Канча бийдин түрүн билесиңер? Лялечка, миньоны, Барби, кыргыз бий. 3-4 бийди билет экенсиңер да. Азыр бизге кайсыл бийди даярдап келдиңер биздин студияга? Лялечка. Баарыңарга жагат окшойт да ушул бий. Анда эмесе биздин көрүүчүлөрүбүз дагы силерди күтүп калды окшойт. Кайсы азыр Ларикс бий тобу кандай бий бийлеп берет экен деп. Анда эмесе Лялечка бийин сиздерге жаңырталы. А кто такой веселый, не плачет и не ревет? Да это ж наша Лялечка танцует и поет. Лялечка! Хоп-хоп, хей! Кто у нас проснулся, ножками затопал? Кто такой хороший, маленький такой? Розовые щечки, мягкие кудряшки, с радостной улыбкой машет всем рукой. Тыц-тыц, стоп-топ, все вокруг гудит. Лялечка танцует, а Лялечка не спит. Топ-топ, тыц-тыц и наоборот. А Лялечка танцует, а Лялечка поет. Лялечку на месте удержать не сможем, даже если дождик целый день идет. Спряталась собака, киса под диваном, только наша Лялечка всех найдет. Тыц-тыц, стоп-топ, все вокруг гудит. Лялечка танцует, а Лялечка не спит. Топ-топ, тыц-тыц и наоборот. А Лялечка танцует, а Лялечка поет. Солнышко садится, птички засыпают, на полу игрушки просятся в кровать. Даже мама с папой без конца зевают, только нашей Лялечке хочется играть. Тыц-тыц, стоп-топ, все вокруг гудит. Лялечка танцует, а Лялечка не спит. Топ-топ, тыц-тыц и наоборот. А Лялечка танцует, а Лялечка поет.
Ясмина, сага да сурооым келип жатат. Мына ушундай Ларикс би тобу менен силер көптөгөн өлкөлөрдү кыдырсаңар керек, көптөгөн конкурстарга катышып, анан жакында эле кайсыл конкурска катыштыңар, ошол боюнча айта кетсең. Казахстан. Казакстанга барып келдиңерби? Ооба. Ал жакта кандай бийди бийледиңер? Барби, лялечка миллион. Лялечка миллион. 3-4 бийди бийлепсиңер да ал жактан дагы. Барби деген бий кандай бий? Сонун бий окшойт да? Ооба. Анан канчанчы орунду алдыңар? Башка тиги жаныңардагы башка өлкөдөн келген бийчи кыздарды атаандаштарыңардан алдыга чыктыңарбы? Месте алдыңарбы? Ооба. Кийин бийледиңерби? Ооба. Канчанчы орундарды алдыңар? 1-чи, 2-чи, 3-чү. Азаматтар демек 3 орунду тең багындырыпсыңар да? Жок. 1-чи, 2-чи. Жакшы. Анан ал жакта кандай кызыктуу окуялар болду дагы? Көп бекен катышуучулар, силер менен тең кыздар бардыбы? Көп бекен тааныштыңарбы? Ооба. Дагы алдыда кайсы мамлекетке барасыңар? Казакстанды көрүп келипсиңер, дагы кайсы жакка баргандасыңар? Ташкент. Баарыңар билет экенсиңер, Ташкентке. Ал жакка кайсы бийге даярданып атасыңар? Ал жактан кайсы бийди? Кыргызский. Демек Ташкентке барып кыргыз бийин бийлеп береткенсиңер да, Ташкентке барып мына кыргыз бийин бийлейбиз деп калбадыңарбы? Эми азыр дагы кайсыл бийди бийлеп бересиңер? Мен силердин бийлегениңерди көргүм келип атат. Миллион. Мондай жалтырак көйнөктөрүңөр менен бийлеп бересиңерби? Жок. Башка. Билесиңер. Башкача алалы. Анда эмесе биздин азыр бийчи кыздарыбыз Миньон аттуу бийди сиздерге тартуулап берет. Tú le pegas con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Oh. Tú le pegas con la papaya. Oh, hello, papayera. Tú le pegas con la papaya. Мына азыр сонун көйнөгүңөргө жарашып
мойнуңарда медальдар илинип турат. Андан тышкары столдо кубоктор турат. Буларды кайсыл өлкөлөрдөн алып келдиңер? Ошол Казахстан. Монун баарын теңби? Ооба. Да. Bunu biz bilbeyuz kayaktan. Муну билбейсиңерби, Билбей эле алып алган окшойсуңар, билбей эле берип койгон окшойт силерге. Bizdeki emez, bu bizdeki emez. Кимдики анан? Bizdeki. Bulay başka. Булар башка эле жактан келип калган турбайбы анда, Bayısı kubaktay bizden tansız davay. Демек баардык башка Gaytık ülkelöydün. дагы Даже Taşkent'ten gelgen. демек Ташкент, Казакстандан бери алып келген кубокторуңар бар экен да. Силерди эжекеңер жөнүндө сурагым келип атат. Ким үйрөтөт? Эжекеңер боюнча айтып бергилечи. Кандай үйрөтөт? Жакшы эжеби же урушуп коебу кээде? Жакшы. Такыр урушпайт, Yok. Bizde uruşbayt вообще. Жакшы. Bize dağı. Сен да урушпайбы? Küçükteydi вообще uruşbayt. Çoğundaydı uruşbayt. Чоңдор деле урушуп коебу, Ал эжекеңер бир нерсе деп айтса, силер аткарасыңар да, Угасыңарбы? Ова. Суу эжекеңер? Ова. Yazın ekeyim çaydan gelip dalga. Кандай дейсиң? Yazın ekeyim çaydan gelip dalga. Мындай эжекеңер силерге күндө бий үйрөтөт экен, анан жаныңарга ким менен кошо келесиңер? Ким болот жаныңарда? Ким алып келет? Mama. Апаң барбы? Байкен. Сен байкең, Жакшы. Силерге ийгилик анда, силердин мына бийиңерди көрүп, мен дагы аябай суктандым. Өзгөчө формаңар дагы сонун экен. Анан дагы башка өлкөлөргө дагы барып, мына жакында Ташкентке барат экенсиңер. Ташкентке дагы барып, өзүңөрдүн атаандашыңарды жеңип келгиле, макулбу? Дагы толтура медаль, кубок алып келесиңерби? Ова. Ийгилик анда силерге. Кыздар, силер өтө сонун бийлейт экенсиңер, сонун дагы сүйлөйт экенсиңер. Ал эми азыр биз жомок көрөлүбү? Тынч отурабыз, жомок көрөбүз. Анан жалпы бөбөктөрүбүз үчүн Роза апанын жомоктору жаңырсын, чогуу көрөлү анда. Саламатсыңар балдар. Анда эмесе бүгүн дагы бир жомокту окуп берейин. Жакын отуруп, тынчтанып, жомокту угайлы. Мен бүгүн силерге эмне үчүн үкү уктабайт деген жомокту айтып берейин. Улуу тоонун боорундагы калың токойдо бир үкү жашаптыр. Ал өзгөчө камкор жана боору керек экен. Ошол учурда түркүн жандыктар капыстан кол салган душмандардын жемине айланышыптыр. Азап чегишип, кордук көрүшөт. Түнкүсүн уяларын бузушат. Балапандарын кырып, жумурткаларын сындырышат. Не кыларын билишпей, айлары куруп турганда баягы үкү жар салат. Бир тууган боорлорум, силердин көргөн күнүңөр ушул беле. Көрүп көнүм эзилди, жүрөгүм сыздады, эмне кылсак дейсиңер, дейт. Анда сагызган шакылыктап, күндө кароолго тура берип, алдан тайып баратам. Мени тыйынчын чыккан чыйылдап, өзүң жардам бербесең тукумубуз куруп болот, деди. Коён коркконунан дирилдеп. Көп бүлүккө түшө бербейле, деди үкү сөзүн улап. Мен силерге жардам берейин деп келдим. Мен уйкумдан безейин. Түнкүсүн силерди кас душмандан кайтарайын. Күндүз бир аз чыр метип алсам жетишет. Ырас. Бул чечимиңди кубаттайбыз дешти баардыгы. Ошентип үкү түнкү кароолго турат. Уктабай,
көзү чакчайып шырп эткен дабыш укса баарын ойготот. Үкүнүн күк деген жанды үнүнөн баары кыймылга келишип сак турушат. Ал эми сак турган жандыктарга түнкү ууру кескилер жакын жолобой алышабы? Албетте жок. Ошондон кийин токой жан жаныбарлары тынчыраак өмүр сүрө башташыптыр. Анткени дал ошол күндөн ушул күнгө чейин үкү ишенимдүү кароолдо болуп түнкүсүн уктабайт экен. Көрдүңөрбү? Күч биримдикте дейт. Ушундай каргашалуу душмандар кол салганда үкүнүн кандай колун сунуп ушул жаныбарларга жардам бергенин көрдүңөрбү? Түн уйкусунан безип, мына мен силерди душмандардан коргоймун деп түнкүсүн уктабай, мына ушул убакка чейин үкү түндү уктабай, күндүз уктайт экен балдар. Мына ушуну менен жомок бүгүнкүсү бүттү балдарым. Эмки жомокко чейин сак саламатта калгыла. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй Larix би тобу бизге өзгөчө бийлерин аткарып берди. Ал эми силерге дагы ийгилик каалайбыз, дагы ийгиликтерди багындыра бергиле. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.